Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз жаксыз сүйлөм. Ал эми биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты жаксыз сүйлөм боюнча маалымат алуу жана жаксыз сүйлөмдөрдүн баяндоошторун таап, алардын түзүлүштөрүн, милдетин аткарган сөздөрдү жана сөз тизмектерин аныктоо. Ошондой эле сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзүү бул биздин сабагыбыздын максаты. Анда эмесе жаңы темага көңүлүңөрдү бургула балдар. Демек балдар, жаксыз сүйлөмдөр кептин баардык түрлөрүндө, ооз-эки кепте болобу, адабий тилде жана анын баардык жанрларында кеңири колдонулат. Мисалы үчүн, аралаштырып айтканын уксаң, абдан таттуу. Бирден талдап түшүнсөң, уудан ачуу. Бул кыргыз элинин макалы. Бул бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн ичинен жаксыз сүйлөмгө кирет балдар. Ал эми экинчи сүйлөм болсо жайында көп, күзүндө аз. Мында көп, аз деген булар жаксыз сүйлөмдү уюштуруучу баяндоочтор. Демек булар дагы жаксыз сүйлөмгө кирет. Жаксыз сүйлөмдүн баяндоочу балдар грамматикалык ээ менен байланышы жок. Кыймыл аракетти, абалды, анан сын сыпатты, өлчөмдү жана башкаларды билдирет. Мына ушул өзгөчөлүктүн, башкача айтканда баяндоочтун ээ менен байланышы, катышы болбогондугунун натыйжасында жаксыз сүйлөмдөрдүн баяндоочунун жак мүчөсү жок. Эгер болсо да ээнин болушун талап кылбайт. Кыскасы, ээнин таптакыр жок болушу, сүйлөмдүн негизин жалгыз гана баяндоочунун түзүп турушу жаксыз сүйлөмдүн өзгөчөлүгү болуп саналат экен. Демек балдар, ошондон улам жаксыз сүйлөмгө карата аныктама айтып коелу. Аракет кылуучу жагы болбогон, сүйлөмдүн баардык белгилери баяндооч аркылуу гана берилип турган сүйлөм бул жаксыз сүйлөм деп аталат. Мисалы, сенде жок, менде жок, сеңир тоодо жок, отто жок, ташта жок, кыпчакта жок. Бул табышмак балдар. Бул табышмактын жандырмагын дагы тапканга аракет кылгыла балдар. Демек, бул татаал сүйлөм болуп калды. Баардык татаал сүйлөмдүн тутумдары жалаң гана баяндоочтон түзүлгөн бир тутумдуу сүйлөм болду дагы. Бул жерде баяндоочтун милдетин жок деген сөздөр аткарды балдар. Демек, бул жаксыз сүйлөм. Анткени мында аракет кылуучу жагы жок. Сүйлөмдүн баардык белгилери ошол баяндооч аркылуу гана берилди. Эми балдар, жаксыз сүйлөмдөрдүн баяндоочторунун да белгилүү өлчөмдө түзүлүш бөтөнчөлүктөрү бар. Жалпак тил менен айтканда, алардын түрлөрү да бар. Биринчи, баяндоочу задатоочтон болот экен. Жаксыз сүйлөмдөрдүн биринчи түрүнүн баяндоочу задатоочтон болот экен, же ага кызматчы сөздөр тизмектешип айтылат экен. Мисалы, оозуңа май кагылайын. Бул сүйлөмдү карап көрөлү балдар. Бул сүйлөмдө оозуңа май дегенден кийин үтүр белгиси коюлуп, кагылайын деп жазылып атат. Кагылайын деген бул каратма сөз. Демек, оозуңа май деген бул баяндооч аркылуу гана уюшулган сүйлөм. Бул жерде баяндоочубуз задатоочтон болду. Демек, май деген бул задатооч сөз, балдар. Демек, биздин баяндоочубуз задатоочтон гана болду. Бирок аракет кылуучу жагы болгон жок. Ээнин болушун дагы талап кылган жок. Ошон үчүн муну жаксыз сүйлөм дейбиз. Кийинки экинчи учур. Сынатоочтук баяндооч аркылуу дагы жаксыз сүйлөмдөр уюшулат экен. Мисалы, сага оңой болгону менен мага кыйын. Демек, бул сүйлөмдө кыйын деген бул баяндооч сүйлөмдүн, бул баяндооч сынатоочтук баяндооч болду. Сага оңой болгону менен мага кандай? Мага кыйын. Демек, кыйын деген суроого жооп берген сынатооч бул жерде баяндоочтун милдетин аткарды. Үчүнчү учур. Негизги баяндоочко балдар мүмкүн, тийиш, керек, эмес,
экен деген көмөкчү милдет аткаруучу сөздөр тизмектеле айтылуу аркылуу дагы түзүлөт экен балдар. Мисалы, кары адамга катуу айтууга мүмкүн эмес. Бу жерде негизги баяндооч айтууга ага мүмкүн эмес деген көмөкчү милдет аткаруучу сөз тизмектеле келип айтылды. Демек, бу жерде дагы жаксыз сүйлөм уюшулду. Кийинки 4-үнчү учурда баяндоочтун милдетин бас мүчөсү аркылуу жасалган атоочтук аткарганда дагы жаксыз сүйлөм уюшулат экен балдар. Мисалы, жаактуудан кепшебес, аркалуудан оона бас. Бул жерде бир ката кетип калыптыр, кечирип койгула. Жаактуудан дегенде бир уубуз түшүп калыптыр балдар. Демек, бу жердеги баяндоочторуна көңүл бура турган болсок, кепшебес, оона бас. Кепше, оона деген буйрук этиштерге, бас деген атоочтукту уюштуруучу мүчө уланып, атооштук жасалды. Демек, бу жерде жаксыз сүйлөмдүн баяндоочунун милдетин бас мүчөсү аркылуу жасалган атоочлук аткарып калды. Кийинки 5-инчи учурга көңүл буралы. Негизги баяндоочко жарайт, жарабайт, болот, болбойт, туура келет деген көмөкчү этиштер тизмектеле келгенде дагы жаксыз сүйлөмдөр уюшулат экен. Мисалы, мындан артык болбойт, болушу дагы мүмкүн эмес. Бу жерде биринчи сүйлөмдү карасак, болбойт деген бул болбойт деген көмөкчү этиш тизмектеле келиш аркылуу жаксыз сүйлөм уюшулду. Кийинки сабагыбыздын бөлүгү сабакты бышыктоо балдар. Демек, сабакты бышыктоо максатында биз азыр силер менен 249-чу көнүгүүнү иштейбиз. Китебиңердин 228-чи бетин ачып, жакшылап көңүл буруп карагыла. Бардыгыбыз даяр болсок, анда көнүгүүнү иштей баштайлы. Биринчи сүйлөмдү карайбыз балдар. Биз бул көнүгүүдө эмне кылабыз? Сүйлөмдү окуйт экенбиз дагы. Жаксыз, мында жалаң жаксыз сүйлөмдөр берилиптир балдар. Алардын баяндоочторун табат экенбиз дагы, түзүлүштөрүн, анын милдетин аткарган сөздөрдү жана сөз тизмектерин аныктап чыгат экенбиз. Бул жаксыз сүйлөмдөрдүн баяндоочун эмнелер аткарды болду экен, баяндоочтун милдетин. Ошолорду карап чыгат экенбиз. Эми биринчи сүйлөмдү карайлы. Биринчи, эптеп узатып жиберүүнүн амалы го. Мынакей балдар, силердин маңдайыңарда жаксыз сүйлөм. Бул жаксыз сүйлөмдүн баяндоочу амалы го. Демек, биз жана айтканбыз, жаксыз сүйлөмдүн баяндоочторунун дагы ар түрдүү бөтөнчөлүктө болот дегенбиз. Ошонун биринчи учуру, бул жерде баяндооч зататоочтон болду жана ага кызматчы сөз тизмектеле келди. Го деген бөлүкчө, амалы деген зататооч сөзгө, го деген бөлүкчө тизмектеле келүү аркылуу жаксыз сүйлөмдүн баяндоочун уюштурду. Демек, жаксыз сүйлөм уюшулду. Демек, бу жерде жаксыз сүйлөмдүн баяндоочун зататооч сөз менен ага тизмектеле келген кызматчы сөздүн сөз милдетин аткарды. Кийинки экинчи сүйлөмгө көңүл буралы. Жаралгандан бери ушундай. Демек, бул сүйлөм дагы жаксыз сүйлөм экен. Анткени ушул сүйлөмгө аныктама берип кетейинчи. Анткени бул жаксыз сүйлөм дегенибиздин себеби, бул жерде жаксыз сүйлөмдө биз баяндоочу, ээси такыр болбойт дегенбиз. Болгону гана бу жерде баяндооч болуш керек дегенбиз. Аракет кылуучу жагы болбойт. Сүйлөмдүн бардык белгилери ошол баяндооч аркылуу гана берилип турат дегенбиз. Мынакей бул сүйлөмдө дагы ошондой экен, ошон үчүн муну биз жаксыз сүйлөм деп айтабыз. Демек, эми мунун баяндоочуна көңүл бурабыз. Баяндоочтун бөтөнчөлүктөрүнүн бир түрү бул жерде баяндоочтун милдетин сынатооч аткарды. Суроо берүү аркылуу биз аны аныктап алалы балдар. Жаралгандан бери кандай деген суроону беребиз. Кандай деп суроо беребиз дагы, ушундай деп жооп беребиз. Демек, бу жерде баяндоочтун милдетин сынатооч аткарды балдар. Бул экинчи учур болчу, билесиңер. Эми үчүнчү сүйлөмдү карайлы. Отко күйбөс, сууга чөкпөс.
Мынакей маңдайыңарда дагы жаксыз сүйлөм турат. Мунун дагы аткаруучу, аракет кылуучу жагы жок балдар. Бул дагы баяндооч аркылуу гана уюшулган сүйлөм. Бул жерде баяндоочтор күйбөс, чөкпөс деген бас мүчөсү уланган атоочтуктар аркылуу уюшулду балдар. Күй, анан чөк деген буйрук этиштерге бас деген атооштукту уюштуруучу мүчө уланып, бул жерде атооштуктар жазалган. Демек, бул жердеги жаксыз сүйлөмдүн баяндоочунун милдетин атоочтук аткарды. Кийинки сүйлөмгө карайбыз. 4-чү сүйлөмдө коомдук жайларда тамеки тартууга болбойт. Балдар, коомдук деген сөздө да ката кетип калган экен, басылганда ката кетип калыптыр. Кечирим сурайм. Коомдук деген коомулук болуп жазылып калыптыр. Коомдук жайларда тамеки тартууга болбойт дептир. Мынакей балдар. Демек, бул сүйлөмдүн баяндоочу тартууга болбойт. Демек, бул дагы жаксыз сүйлөм экен, мунун дагы аракет кылуучу жагы жок. Баяндооч тартууга болбойт деген гана баяндооч аркылуу гана уюшулду балдар. Демек, бул жердеги баяндоочко көңүл бура турган болсок, тартууга деген негизги этишке болбойт деген көмөкчү этиштердин тизмектеле келиши аркылуу жаксыз сүйлөм уюшулду балдар. 5-чи сүйлөм. Ошол учурда кетип калууга мүмкүн эмес эле. Демек, бул жерде мүмкүн эмес эле деген көмөкчү сөздөрдүн тизмектеле келиши аркылуу дагы жаксыз сүйлөм уюшулду. Андан кийин аны тезирээк эле бүткөрүүгө болчудай. Демек, бул жерде жаксыз сүйлөмдүн милдетин бүткөрүүгө болчудай деген болчудай дегенде бул жерге бүткөрүүгө деген негизги этишке биз жана айтып кеткенбиз, жарайт, жарабайт, болот, болбойт, туура келет деген сөздөр тизмектеле, көмөкчү этиштер тизмектеле келет деп. Бул жерде болчудай деген көмөкчү этиштин тизмектеле келиши аркылуу дагы жаксыз сүйлөм уюшулду. Мынакей балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз ошентип аягына чыкты. Бул сабак боюнча түшүнбөй калган жериңер болсо, мага суроо иретинде кайрылгыла. Мен кайрадан түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Эми балдар, үйгө тапшырма 250-көнүгү балдар. Бул тапшырмада эмне кыласыңар? Бул сүйлөмдөрдү жакшынакай кылып көчүрүп жазып, мындагы бир тутумду сүйлөмдүн кайсы түрү экенин айтып бересиңер балдар. Биз бир тутумду сүйлөмдөрдү экиге бөлгөнбүз. Энин тобу жана баяндоочтун тобу деп. Биз баяндоочтун тобундагы сүйлөмдөрдүн түрлөрүн өтүп бүттүк балдар. Жаксыз, жалпы жактуу сүйлөм, белгилүү жактуу сүйлөм жана белгисиз жактуу сүйлөм. Биз эң акыркысы болгон жаксыз сүйлөмдү өттүк. Демек, ушул сүйлөмдөрдүн ичинде ушул төртөөнүн кайсынысына кирет болду экен? Ошол бир тутумду сүйлөмдү таап, ал ушул түрлөрдүн кайсынысына кирерин аныктайсыңар. Андан сырткары жазган сүйлөмүңөргө синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр балдар. Анда эмесе сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.